Дин таануучу байкебиз, шариатта өзү негизи форма деген, мода деген кандай? Айтып берсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. Şariatta negizi kiyim kiyu avratты жабуу үчүн кийилет. Biz эң негизи кийимди кийгенде аврат мүчөлөрдү жабып, ошо билинбеш үчүн кийишибиз керек. Анан ошо кийим Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийим тууралуу айткан. Кыяматтын, ахиреттин белгилеринен бири ал-касиятул арият. Ушунча имансыз болуп кетип элдер кийим киет, бирок жалаңач сымал дейт. Бул дегени кээ-бирлер кийим киет, ички денеси кийим жука болгондуктан билинип турат. Кээ-бирлер ушунчалык тар киет, тар кийгенден аврат мүчөлөрү билинип турат. Имандуу адам иманына жараша киет. Азыркы кыз айтып кетти, жогорку кеңеш күнөөлүүбү ушу биздин кийген кийимибизге дейт. Бирок кандай кийим ки деп айтылган болсо дагы, имандуу адам, ар бир адам өзү күнөөкөр болот, бирөөлөр күнөөлөбөш керек. Эгер имандуу болуп аткан болсо, ошол эле кийимди бир аз кенен кылып, аврат жерлерин сонун кылып жаап кийип жүрсө болот. Ал эми иманы алсыз болуп аткан болсо, ал ошондой эле мүчөлөрүнө, дене мүчөлөрүнө аврат жерлерин билдирип киет аткан болсо, ал күнөөкөр болуп калат да. Бирок бул жерде азыр мода тууралуу кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Аллах таала өзү сулуу зат, сулуулукту жакшы көрөт деген. Ошол эле учурда шариат чегинен, иман талап кылган чегинен чыкпай сулуулук, жакшы кийимдерди кийиш керек. Бирок жаштар көпчүлүгү азыркы учурда кийимди, моданы, ушундай бир сонун жүрүүнү алдыга коюп алган. Жаштар бул туура эместиге кетип атат. Мен оюм боюнча жаштар эң биринчи билим алууну жана кызмат кылууну алдыга коюш керек. Анткени ата бабабыздан калган макалда жашка кызмат, карыга урмат деген. Сиздерде медресе, кечиресиз. Сиздер медресеңиздерде кандай форма кийишет? Окуучулар. Медресебизде кадимкидей эле көйнөк, балдар окшот, көйнөк, шым, костюм, топу ушундай кийип жүрүшөт. Бирок ошо кененирээк шариат талап кылгандай, ошо мүчөлөр билинбегидей кылат. Анда жаштарды угалы, Мен суроо бар да. Молдага мына шариатта мындай эркектер булчуңдарын качет этип алып, мындай далаларын качет этип алып, анан ошо формасын көргөзүп жүрсө болобу, болбойбу? Ушул нерсе дагы касиятул арият. Кийим кийип жалаңач дегенге окшоп кетет, анткени мүчөлөр билинип турат. Кур'ан Каримде Араф сүрөсүндө кийим тууралуу эки аят келген. Ошону айтып кетет болсом, биринчи аятта валибасу тақва хайр. Таквалык, Кудайдан коркуп кийинген кийим жакшыраак деген. Бул Кудайдан коркконго ылайыктуу болгон кийим, бир аз кененирээк кийимди айткан. Экинчи аятта хузу зинатакум, силер кооздук сулуулугуңарды алгыла деген. Сулуулук деп ушу аятта кийимди айткан. Бирок ошо кийим дагы сулуу болуу менен биргеликте баягындай дене мүчөлөрү, аврат жерлери билинбегидей болуш керек. Анысы булар мактанып жүрү да, мына мен качокмун деп. Ошо ана мактанганда болобу ошо? Кийинип, мына көп кыздардын кийингенин өзүнүн себеби мактанышта менин мындай фигурам бар. Менин мындай куржагым бар. ушундай урматтуу жаштар. Менин мындай Жок дегендер кол көтөрүшүңөр бар. Анда Күйрүңөр менен мактанышың келсиңер, каным менен. Агай, сиз айтып атпайсызбы, мектепке улуттук кийим кийсе болбойбу депчи? Бизге мектепке улуттук кийим кийиш үчүн закон киргизиш керек. Анан кийин бизден улуулар бизге үлгү болуш керек да. Мисалы үчүн сиз азыр могул жерге Европанын костюм-шумун кийбей, кыргыздын улуттук кийимин кийип келип бизге үлгү болуп берсеңиз, балким биз да киймекпиз деген ойда. Бизге үлгүлүү адамдар керек. Мен калпак кийип отурмун. Жок, зато сиз эми Европанын костюмдарын кийип атпайсызбы? Сиз дагы жанагы барго кыргыздардын чепкендерин кийип, ошондой кийип, же оймолу костюм кийип келип бизге үлгү болуп берсеңиз, балким биз да киймекпиз ошондой. Анда мени артист экен деп коюңуз. Артист деп айтпаусуз. баракелде. Анда мени артист экен деп коюңуз да, артист экен деп. Анда биз да кийсек, анда биз деле артист болмокпуз дагы. Ошол артисттер кийип көрсөтсүн да. Азыркы убакта айылдарда мурунку формаларда улуттук кийимдерди кийишет да, бирок ошондой чапандарды кийишке мүмкүн жок болуп атпайбы? Аны мектепке да моундай эле форма кыска эмелерди кийгизип атпайбы? Бизге ошого мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы ошондой улуттук кийимдерге кийгенде? Мына мисалы үчүн хиджабтарды кийиш үчүн денелерди жабыш үчүн хиджаб кийебиз да биз. Бирок хиджаб кийген мусулманчылыкка жатат. Көп эле кыздар, балдар болсо ачык чачык жанагындай джинсовкаларды
эме жыртык пыртык деп атпайсыздарбы, ошолор да туура эмес, бирок эме мусулман болгондон кийин ошондой кийиш керекпиз да. Жакшы. Биз мына карындашыбызды көрөлү да, мынакей. Агай, мен айтайын. Азыр мынакей кыргыздын жакшынакай кыргыз жытанган татынакай форма. Ушуну мектептерде, лицейлерде, коомдук жайларда кийсек болбойбу? Болобу? Болот дегендер кол чаап койсоңор анда. Мен айтайын дегенім, азыр бұл жерде айтып кетишпедиби, мектепке улуттук кийимдерди кийсе болбойт деп. Неге болбойт? Мына биз кийип атабыз, эчтеке дебейт. Мына не только мен, мына бул жакта кыздар бар кийишет. Эчтеке дебейт го ошол жерде. Эч нерсе дебейт. Өзүң ушуну кийип барсаң, кээ бир мындай досторуң сыймыктанабы жакшы экен формаң деп? Эме айтышкандар бар, эми мындай эжекелер эчтеке дешпейт да. Жок. Азыр жанагы каршы чыгат деп аткан ким эле мектептерде? Форма боюнча келсең. Мына биякта азыр бул карындашыбыз айтып атат. Мындай мектепке барасың, кайсы мектепке барасың сен? Мына өзүбүздүн жакын жердеги. Жаңы жер орто мектеби. Эч ким мунчукпайт, мугалимдер. Директор эч нерсе дебейт. Неге бардыгы кийбейт? Бардыгы? Ооба. Каалагандар кийет да. Каалаганда кийгенде бирок эжекелер айтат да, мисалы, эжекелер айтат, кара кийип кел деп. Эгер мындай, мисалы, бир эле бул кийет, башкасы эмнеге кийбейт? Башкасы эмнеге кийбейт? Мына окуйсузбу? Ооба. Кайсы мектепте? Жаңы жер мектебинде, 11 Ушул класста. эле мектепте? Ооба, ошол мектепте. Ак кара кийгиле дейт. Балким ушертең ушуну кийип барып көрбөйсүзбү? Анан балким мугалимдер эмне дейт, тыянагын билсе болобу? Жем баары Мен суроо, мына силер мактаныш үчүн кийесиңер туурабы моданы? мактан үчүн кийбейбиз биз. Мактаныш үчүн кийесиңер моданы. Силер мактаныш үчүн, мына менин шыйрагым ушундай. Менин курсагым ушундай. Ушуну кийесиңерби? Жок, антип кийбейбиз, неге антип кийбейбиз? Биз эме мындай эметип атабыз да, мисалга мындан деле кийсек болот атат. Болот, ар ким каалаганын кийет. Бирок эч кимге запрет эте албайбыз да, мындай кийгениң мүнөт деп. Каалаганын кие алат байке өздөрүчү, мисалга алгандачы. Муну кий десе эч ким деле жарыш кийгиси келбейт да. Эгер өкмөттөн ушундай кийгиле анда форма ушундай бар кийгиле десе, анда биз деле киймекпиз. Тек эле бул эмес да. Туурабы? Рухсат бербесе кийип атасыздар, буну да рухсат бербесе кийип атпайсыздарбы? Кийип атасыз, биз ак кара кылып кийип атабызбы баары? Улуттукуна өкмөт айткан жок да, өкмөт айткан жок да. Ой кийгиле эмегиле, мектепке ой кийгиле эмне, ой кийгиле да айткан жок. Азыр мындай кылалы да. Азыр мындай кылалы да. Мынакей, могул жерде 4 форма турат да. Бираз мындайраак болсоңор, мындайраак. Мынакей, бираз бияка чыксаңыз. 4 форма да, мынакей. Ушул жарашкан, мисалы бияка бираз бияка ачып кой бизди. Мынакей. Ушул формалар жагат дегендер кол көтөрсөңөр, мына бул мен сол жагымдагы. Азыр эми могул жерде мынакей. Эки өңөр келсеңер, эки өңөр, үч өңөр, үч өңөр. Үч өңөр бияка келсеңер, бияка. Бери карайбыз, бери. Бери келип алабыз. Мынакей. Ушул формалар жагат дегендерге кол көтөрсөңөр. 60% экен. Могул мынакей азыр кыргыз. Агай калып эле кол көтөрүп атат маларчы. Демек, урматтуу, Биз башка шаарларга окшоп айрыкшым кийген жокпуз. Мисалга айрыкшым кийген жокпуз да. бардыгы жабык. Барды жабык. Конечно, бирок мындай эмес балдарга көрүнө турган эмес айрыкшым. Басып көрсөңүз сиздики гана көрө формаңыз кандай экен. Мындай бияк бассаңыз, бир басып келсеңиз тияка чейин. Келсеңиз? Келсеңиз мындай гана. Гана. Мына ушундай кийсе болобу мына? Бардыгы жабык. Жок, жабылбаса деле мейли, бирок уксаңыздар, мисалга кандай десем, бул бала деле жана бала кайрылып кетейин. Сен айтып атасың, кыздарга чач өстүргөн жарышат балдар, ошон үчүн сүйүп калышат атасың. Андай эмес да, мисалга, андай эмес. Бардына жагып калышы мүмкүн, кыздарга жагышы мүмкүн, мисалга. Силер бирок эме кыздарга жагат десеңер, корейлер деле туруп атасыңар, чынбы? Силер деле бул кыз деле айтты, чапташкан шим кийип атабыз, силердин айырмаңар жок. Силер деле биздикинде айырмаңар жок, чапташкан шим кийип атасыңар, айрылган шим кийип атасыңар. Бул неме форманы сен өзүң кийесиңби? Темирлан, суроуда эмне үчүн кыздар мода кийет? Айтчы, суроо, эмне үчүн кийет? Жанагындай жарым жылаңачты эмнеге кийет? Эмне үчүн шым кийип жүрөт? Ошону айтчыма. Мен айтам, мактаныш үчүн кийесиңер деп. Мына менин куйругум ушундай майлуу куйрук. Давай,
мисалга мактаныш үчүн деле кийген жокпуз, байке түшүнүп коюңуз, биз мактанган үчүн кийген жок. Биз мисалга биз деле бардыгын көрүп мындай кийгиз келип калышы мүмкүн башка кыздарда мисалгачы. Анан азыр деле шорт кийип атышат, мисалга сандарын көрсөтүп, инжикте эмелерин көрсөтүп эле кийип атышат, чынбы? Алар болсо мисалга элден чоңдор түшүнбөй атабы, улуумун түшүнбөй атабы силерге. элдерден уялбаса деле ата энесинен уялса болот да, ошентип жүргөндөн. Ата энеси өстөрү алып берет турбайбы кээрлер? Керкилер алып бериши мүмкүн, бирок Ошо ата энелери каршы, ата энелер алып берет деп атпайсыздарбы? Ата энелер негизи азыркы убакта каршы эмес да, каршы эмес. Мисалы үчүн биз деген азыр ушундай бир заман болуп калды. Жолдон өтүп кетип атсаң, кичинекей кыздарга хиджаб салындырып, же болбосо балдарга топу кийгизип койсо, анда башканын ата энеси европалык кийимди кийгизген ата энелер сөзсүз түрдө айтат. Жүдөтүп кийиндирип коюптур, мындан көрө чачын байлап нормально кийиндирип койбойбу, чынбы? Ошентип айтышат да. Негизи бул кийимди кийгенге бизге улумун да түрткү болуп атат да. Негизи азыр мына айтып атасыздар, чепкенди кийип, кыргыз кийим кийип турушат, неге булардан айырмасы бар депчи. Мисалы үчүн бул шымдын эменин кофталардын акчасы, мисалы үчүн могу чепкенге караганда арзан турат. Чындыгында мода үчүн же байлыкты билдириш үчүн эмес бул жерде. Мисалы үчүн хиджаб деле эң арзаны 250 сом турат, чынбы? Анда кофталар деле ошол эле мааниде да. Кымбатпы? Мисалы үчүн могу чепкендер кымбат турат да. Десеңиз. Бунун баасы канча турат? мен муну өзүм атам алып берген, муну 2000ге алып берген. 2000 сом турат. Көрдүңүзбү? 2000ге бул убакта азыр мектептин формасын 2500ге алып атат. Анда бул кыз эң крутой кыз экен да. Ошо сиз азыр айтып атпайсыз. Мода үчүн, байлыгыңарды көрсөтүш үчүн кийесиңер. Акчаны күргүчтөп табат экен. Байлык эмес да бул жерде эң маанилүү. Бул Мен кыз муну өзүм байлыгын көргөзүш үчүн алган эмесмин. Ошо. мисалы мында 3 күн капуста терген барса бир кийим келет экен. Эмнесин өмүтөсүң? Ошондо сиз айтып атпайсызбы? Байлыгыңарды көрсөтүш үчүн кийесиңер деп. Ал мындай эмес да, туурабы? Биз байлыгыбызды көрсөтүп, биз бай эмеспиз. Байбы, кедейби, Аллахтан барды бирдей да. Андай адамды бөлгөнгө биздин эч кандай укугубуз жок. Бирөөңөр кийимиңер менен мактаныш үчүн, бирөөңөр фигураңар менен мактаныш үчүн кийесиңер, туурабы? Анда эч кандай, мисалы үчүн андай менде арам ой жок да, арам Жанагы ой жок. сандар, жоон саны жип жалаңач чыккандар эмнеге жалаңач кийип атат? Эмнеге көргөзөт ушуну? Ар кимдин ою ар кандай. Барын теңеп болбойт да. Эми биз дагы мисалы үчүн иншалла ниеттер бар, хиджаб салынабыз дегенчи. Бирок азыркы моментте салыштыруу мүмкүн эмес. Мисалы мына курзагын жылаңачтаган кыздар, курзагын неге жылаңачтап жүрөт? Келе. Менин курзагым ушундай деп атты, менин курзагым ушундай капкара. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, урматтуу коноктор, биздин убактыбыз эми жыйынтыктоо бөлүгүнө келди. Ширин ажеке, караке, эми баягы сиз бүгүнкү темага бир токтолсоңуз, андан кийин буюрса жыйынтыктап берсек, залы. Бисмиллахиррахманиррахим. Кийим мода деп азыр ар ким ар кандай кийип атат. Бирок кыздар, эжелер келечекте апа болот, келечекте аял болот. Ошого азыртан кээ бирлер жынсы кийип аз жай болуп калды да уже. Шаарга чыксаң, мисалы, көчөлөрдө уже полный көрүнүп калган да, жүрө албайсың. Ошого өзгө жарашыктуу кылып, кичине узунураак кийип, денелерин жапса жакшы да. Анан мода деп эле ар кайсы ажеке айткандай сандарын көрсөтүп жүрүү бул туура эмес. Шариятта да мындай өзүнүн ошо турган сулуулугуна да жарашпайт да. Шариятта да туура. Жыныс кийсе болбойт азыр. Шариятта да айтылган да. Денесин жабып жүрүү керек депчи. Денени жабып жүрөйдү. Жынсы кийгенде денени жабып, бирок болобу ошо? Могу устаз айткандай Куранда айтылган кийингендер муну кыяматтын неси деп белгилер деп. Ошо кийинген бирок денеси ачык бойдон көрүнүп турбай, ошол туура эмес да. Туура эмес, анда жаштарды кабыз. Бирок ошол эме джинсовка эмелерди шаарга барсаңыз деле көп эле кыздар ошондой кийип атат го. Бирок ошолорду да ата энеси кичине тыгыш керек да. Булар эмне модага эле караса боло берет, мындай өзүң да ойлосоң болобу деп эме кичине ата эне да катуу кармаш керек да. Не только кыздын эме балдардын көнүнө карабаш керек да. Эми закон болгондон кийин законду катуураак кармаш керек. Неме урматтуу жаштар, эми жыйынтыктап беребиз. Силер ошол жанагы жаштарды, коомду, көчөдө жүргөндөрдү көрүп кийесиңерби же ден соолугуңар өзүңөрдүн келечектеги ден соолугуңар үчүн, балдарыңар үчүн кийесиңерби? Кандай? Ким? Жыйынтыктап беребиз, жыйынтыктап.
Бул эже айтып кетти, биз эгер хижап азырынча хижап кел десек болбой атат дейт. Эмне үчүн болбойт экен? Закон Кыргыз Республикасында закон чыккан, ал законда айтылат, динде жүргөн адамдар дейт, өздөрүнүн динине эркин кырмаганга акысы бар деп. Мен эгерде динде жүрсөм, мен жок салынсам, бул менин өзүмдүн укугум. Ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Көрүнүп турбайбы? Тети жакта бир агайыбыз айтып кеткен, Калдар деген агайыбыз. Хижап бул мешок дегенди билдирет деп. Хижап кийгенге жараша мешок, мындай мешоктой кылып шалбырат деп, эч жерин фигурасын көрсөтпөй кийиш керек. Азыркы хижап деген немелер болсо, фигурасы бүт төшү көрүнүп турат. Бирок буттары жабык болуп турат. Биз мектеп окуучубуз, биз азыр аял эмеспиз. Биз ошондуктан мектепке алайык келген ушундай костюмдарды кийишибиз керек. Бул мектептин деле законуна карайбыз. Анткени биз мектептин окуучуларыбыз. Ооба, бирок көчөдөгү деле хижап салынгандарды көрсөңүз, азыр бүт эле фигурасын көрсөтүп, төшүн көрсөтүп, бирок узун кийип атышат, ошого жарашачы. Бардыгын эле жаштарды күнөөлөгөнгө болбойт да. Мисалы, азыркы ата-энелердин деле көпчүлүгү ушинтип кийип атышат. Анан биз ата-энелерди көрүп туруп ушинтип кантип түзөлөбүз? Сизге ушул мода, анан ногул белги эмнени билгизет колдогу? Мындай кылсаңыз? Буну мен жөндөй тартып алгам. Мындай эле кылсаңыз? Бул 8 деген санбы же кандай? Буну жөндөй тартып алгам, ойноп эле. Модабы же кандай? Эми бул модага деле кирбейт, жөн эле ойноп коет. Мен деген баламын, жаш баламын, оюма ар нерсе келет. Ошондо ойнойм. Оюңузга келсе тартып жазып кое бересиз, Ойноп неметкем да эми. Ойноп эле. Бул эч кандай моданы билгизбейт, бирок ушундай азыркы заманда ушундай неме болуп атат. Денесинде жанагы сүрөт тартып, мындай эме болуп атат, мода кылып же бул кандай? Ада ойноп тартканбы же кандай? Алар деген чындап эле тартып атышат, бирок алардыкы өчпөйт. Меники өчөт бирок. Жуусаңыз кетип калат. Кетип калат. Мен бул жөн эле ойноп эле тартып койгом. Ойноп эле. Ошол кыскараак, жыйынтыктап. жолук салынган кыздардын азыр көпчүлүгү бирөөгө жакшы көрүнүш үчүн, ушул аябай ыймандуу кыз экен деп ушинтип ойлоп калыш үчүн, ошондой ойлоп калыш үчүн неметишет да, салынышат. Бирок өздөрү дагы телефондо WhatsAppка киришет, өздөрү дагы неметишет. Аз күтүп аткандар келеле. Биз кезек-кезек сүйлөгөндөр акырын, орду кыскара беребиз, келеле. Аз бияктагы кыска берели, эртетен бери күтүп атат. Ар бир инсандын табиати ар кандай болот. Мисалы үчүн азыр жаштар жана мода деген темада өтүп атабыз. Мисалы үчүн модада эле байкебиз айткандай атабыздын шалбыраңан шымдарын кийип алып, же болбосо ичибиз көрүнгөн мындай кыска кийип алып өзүгө жарашыктуу кийинишибиз керек дейт элем. Ушундай жарашат, ушундай жагабы, ушундай форма. Ооба. Мода. Мисалы үчүн мода десе эле биз өзүбүздүн фигурабызды көрсөтөйүк деген жокпуз да. Бир суроо бере алайын. Мисалы мына эркек балдар мынтип кызыкпайбы? Сен шыйрактарың баары жалаңаш жүрсө, курсагың жарымы жалаңаш жүрсө, кызыкпайбы эркек балдар? Эркектерден сурачы. Жалаңаш болгонуна Кандай кызыгат, кийинген кыздар жагат? кызыгат. Билбейм агай, ар кайсы эркектин сөзү ошондой, ар кандай болот да ойуч. Балким бирөө жабынганды жактырса, бирөө ачынганды жактырса. Кандай жагат? Жабынган эле кыз жагат. Ачынган иши. Эми анын тарбиясы көрүнүп эле турат да. Билинип калабы? Анан Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзбек агай, сиз айтып атасыз жана опера балет депчи. Сиз могу Кыргыздын улуттук неме кара жорго бийине кандай карайсыз? Толуктап жинтип бересиз аягында, буюрса. Мен суроо берип коеюнчу буларга. Мисалга мектепте окуп хижап кийесиңер, турай, анан могу хижап кийип туруп кайта бир жыл киет да кайта чечип коюшат. Эмнеге ошону түшүнбөйм да. Чечип кайта чачтарын ачып, мындай эме ачын кийип алышат кайрачы. Мисалы, бияк мектепте бизде деле болгон андай кыздар. Жабынып кайта чечип салышкан да ошонусун. Эмне үчүн ошондой кылып алышканын түшүнбөдүм да ошонусуна. Бир салынса аягына чейин салыныш керек, же болбосо салынбаса ошо эле салынбай койгула. Жооп берип коеюн. Жака.
бирок ошонун укугу да ал кыздар болсо да өзүнүн эме тарбияланууну билбейт. Бирок ошол кыздар дагы аягына чейин эме оронуп жүрүш керек да. Бул биздин мектепте дагы бир кыз ошондой болуп чечип салган да аягына чейин. Бирок ошону дагы көпкө чейин көтөрүп эме жол салгандан кийин ошонун агырына чейин чечиш эме оронуп жүрүш керек да. Бирок монтип модага чыгабыз деп ал кыздар дагы башка эмелер. Рахмат. Кел. Кыздар бардык эле өзү бизге калп эле айтып атпайбы, мектепте форма кийсинде өзүлөрү деле формасы деле кийинип эле ачык неметип эле барып атпайбы. Өзүлөрү деле жана жыртык шымдарды кийгенде өзүлөрү эле күнөөнү кетирип атышат да бүт. Анын өзү кандай күнөөлөрдү кетирген болсо, кандай ошол өзүнө жооп берет да, ошого жараша. Ошон Кыскараак. Рахмат, Азамат. Кел бияка. Сүйлөшүңбү? мисалы үчүн азыр мындай айлар биякта да кыздар да суроо берип кетти, бирок эч ким жооп берген жок да. Мен үчөөнү эстеп калдым, ошону жооп бердим. Мисалы үчүн бирөө айтты, мындай физкультура сабагына барсак, мисалы үчүн узун юбка кийип барсак, айлар урушат деди да. Мисалы үчүн айлар урушса деле ошол жерден өлүп калбайт да. Мисалы үчүн кирбей деле койсо болот да физиогачы. Кирсе. Жок, 2 жыл олтурганда деле баары ошондой мындай деңгем мындай моюнсунган болот да. Анан экинчиден мисалы үчүн бир бул эже наркы эмеде каршы чыккан эже келди да, мисалы үчүн айтты да, эмеге айтты. Силер физкультура сабагында кандай кыласыңар? Азыр моданын түрү чыгып аткандан кийин узун эле спортивка чыгып атпайбы? Же көргөн эмессиңиздерби силер? Спортивканын узундары деле чыгып атат. Кел, бери келебиз буяка. Азамат, эң жакшы сунуш. Ар бир мектептин өзүнүн талабы болот да. Мисалы мен Токтогулда былтыр окугам, мону форма как боларын кийчек, эгер кийбесек мектептен кайра кийип келип кайра жөнөтчү да. Биз ошону киймесем биз класска сага өтчү эмеспиз да. Токтогулдун өзүндө окугам мен. 1 жыл ошол жакта окудум, ушул форманы кийдим. Асты үстү менен кийдим мунунчу. Азыр астын кийейин десем, бияка эми башка форма кийип атканда мен кийгим да келбейт да башкаларды көрүпчү. Эгер ушундай форма талап этсе, мектепте тарбия ошондой күчтүү болсо, элдин баары киймек ошо. Бирдиктүү форма киймек. Эгер талап азыр жаңы жерде башаламын, ошон үчүн ар ким ар кандай кийет да. Эгер бирдей болуп, барды бирдей укукта, эгер сабакка киргизбей ошондо тарбияны катуу кармаса, талапты койсо, элдин баары киймек ошо. Чоңдор угат кыймай добуз. Рахмат. Кел. Жана бир эже айтпады беле эми кээ биркилер жоолуктан чечип атышат деп. Бирок кээ бирки кыздар дагы бар, жоолуктарына бекем туруп атышат. Ал жоолуктарын чечкен кыздар, алар просто мода үчүн салынып атышат да. Жүдөп-мүдөпчү. Анан ошолор салбырап эле салынып келип атышат. Мына кээ бирки кыздар деле жүрүшпөйбү жакшына эле жоолуктан салынып, өздөрүнө жараша кийимдерди кийип. Биздечи биз кийген кийимдер эле модада эмес, азыркы бизде чын эле хиджабтар мода болуп атат. Кыздар намаз окубайт, бирок хиджаб кийет, хиджаб туура эмес кийет да. Монтип карасаң ар кандай жылтыраган, жандан өтсөң 2 метр духиси жанган жөнү буркурап өтөт да. Мен ойлойм туура эмес. Бизди мусулмандардын душмандары айткан экен, эгерде кайсы бир өлкөнү баса алгыңар келсе, анда алардын аялдарын карагыла. Эгерде аялдар чачык жүрсө, анда ал өлкө силердики деп айткан экен да. Мен ойлойм бул бизге азырынча биздин улуулар үлгү болуш керек, анан эркектерибиз аябай өзүнүн намысына бек болуп күчтүү болуш керек деп ойлойм. Буюрса, биздин агайлар жыйынтыктагы айтасыздар, кыскараак. Кетсем болобу? Мына балдар айтып атат да, чачынган кыздар жакпайт, анан оронгон кыздар жагат депчи. Бирок наоборот болот атпайбы? Оронгон кыздар мисалы тамеки чегип, ушундай да болот атат. Андай да кезиктирип атабыз, туура айтабызбы? Мисалга туура айтып атабыз андай да. Туура, ошондой туура. Балдар кыздардын сыртынан жооп салынганы менен, ички дүйнөсү жаман болот атат. Чачылган кыз менен баары ички дүйнөсү таза болот атабы? Туурабы? Жакшы, анда урматтуу эже. Жыйынтыктоо сөз, анда сунушуңуз, тилек. Анан жанагы агай айтып атпайбы? Тияң артешик, бияң артешик андай. Ал биздин менталитетибизге жатпайт. Деги эле кыргызга кереги жок. Жыртык тешик көйнөк. Ал мода деле эмес. Ал мода тет Европада болуш керек. Биздин менталитетибиз ага өсүп жетиш үчүн бир канча дагы жылдар керек. Ошон үчүн эч убакта кыргыздын салтында, маданиятында кыргыз кыздар кыргыздай эле көрүнгөн жакшы. Таптатынакай өзүңөргө жарашкан, ата энеңердин, үй бүлөңөрдүн чөнтөк каражатына жарашкан кийимиңерди кийип алгыла. Мен айтайын дегеним ушул. Чоң рахмат. Сөз сизде. Кыскараак. Узун кийип келечекте эне болот.
ошо шариатка ылайыктуу узун кийүү керек. Анткени ошол жакында ошо келечек жаштар дегендей жакшы кийинип не кылсак жакында апалар болот да, ошо кыздарчы. Силер деген келечекте бир үй бүлө болосуңар, эне болосуңар, жар болосуңар, келин болосуңар. Анан элдерге мына кыз баягыда курсагын көргөзүп жүргөн, мен көргөм деп туруп силерди кубалап жүрбүзүн. Ошо мына азырдан баштап, жашыңардан баштап абийириңер сактагыла. Атайын аялдын кийим болгондон кийин аялдай кийингиле. Пайгамбар айтат, эркекке окшогон аялга каргыш тийсин, и аялга окшогон эркекке каргыш тийсин деп. Аялдын өзүнүн сулуулугу бар. Чачы, узун чачы, жакшынакай кийими, скромный жүрүшү ошо аялдын сулуулугу. Ар кимге келип, жон сандарын көргөзүп жүрсөңөр, элдин баyti мынауга окшой скромность жок экен деп. Мактанчак куйругу менен мактанып жүрөт. Мына ошон үчүн эметпейли, ээрчибегиле, урматтуугандар. Мода деп койсо эле ээрчи бербегиле. Мода деп жүрүп жып-жылаңа чыкат. Азыр көрдүңөр, мына азыркы эң современный бүгүнкү мода кандай? Бүгүнкү мода шортик, ылдый жагы жыртылган. Анан бак элек, ортосунда жок. Көрдүңөрбү? Бүт мына шортик менен ылдый жагы жыртылган. Анан ылдый жагында бак элек. Мына ошондой мода болот. Бул деген шайтан силерди жып-жылаңач кылып, шерменде кылып коем деген убада. Мына ошого алып баратат. Ошон үчүн ээрчибегиле. Анан көрчө мына диндин талабы, улуттун талабы, узун кийинүү, скромный жүрүү, мактанбоо, таптаза кийинүү, жакшынакай кийинүү, мына ошол нерсе. Анан экинчиден мына джинсini ойлоп тапкандар, эмне үчүн джинсini ойлоп тапкан? Бул анткени джинсini жубайт. Бир жыл кийип жүрө берет, капкара болуп калгыча, жыртылып калгыча. Анан кийин ошону келип туруп силерге жууп туруп алып берип коет, мына кийип алга деп. Силер анан силер бул жыргап кийип жүрсүңөр аны эме деп. Ошо американец кийип жүрүп эскертип берип койсо. Жакшынакай кийим кийгиле, таптаза кийим кийгиле. Мына денеңерди жаппасаңар, эртең төрөй албайсыңар. Кечке чейин гинекологко барып жүрөсүңөр. Менин почкама суюк тийип калыптыр. Дагы башка жериңе суюк тийип калыптыр. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн өтө жакшы темада талкуулоо болуп атат. Мода туурасында, жаштар жана мода. Моданы биринчи түшүнүп алалы, биздин оюбуз боюнча бул жарашыктуу кийим. Бирок мода деп моданын артынан ээрчип кете турган болсок, адамдар дейт, Марска барып жашаса деле дейт, шарият ошол жерде биринчи мода болот дейт. Эгерде биз моданы ээрчий турган болсок, христиандарга окшош, христиандар адашуучулар деп Аллах Таала Куранда айткан. Себеп алар кантип адашты десе, бир адамга музыка жакты, музыканы кошуп алышты дине, бир адамга кийим жакты, ошону кошуп алышты, ошонун себебинен баш аягын таппай калышты да дин. Ошого мода деп шарияттан чыкпайлы. Себеп эмне үчүн бул жерде эки көз карашта болуп талашып атат? Себеби бул жерде ата-энелеринин тарбиясы билинип атат. Себеп жаш баласын ата-энеси кичинекейинен кандай кийимде кийгизген болсо, ошол жаш бала ошол кийимде чоңойот да. Ошонун себебинен азыр бул жаштар ошол өзүнүн максатын чечилген, ушул кийимде кийем. Ошон үчүн башка кийимге күнө албай атат да. Ошонун себебинен эки көз карашта болуп атат да. Ошол менин оюм ушул. Рахмат. Жаштардын айтпай улуттун жарашыктуу кийимин айтсак болбойбу деп мынакей жаштарыбыз жана чоңдорубуз өздөрүнүн оюн, омоктуу оюн ортого салып, жана ошондой эле биздин телекөрүүчүлөр, угармандар жакшы бул ойлордон жакшы чечимдерди жана жакшы жарашыктуу кийимдерди жана ошондой эле модаларды өзүнө жаккан, шариятыбызга жаккан кийимдерди кийет деген ойдобуз. Анткени бул кыздын келечеги, кыргыздын келечеги, уулдун келечеги, улуттун келечеги деп билебиз. Андыктан ушул алыстан жакындан келип, мынакей урматтуу биздин агайларыбызга, эжелерибизге алтындай болгон убактысын бөлүп келип, омоктуу оюн, насихаттарын айтып берген ушул биздин улуу муунга ыраачылык билдиребиз. Жана ошондой эле жүрөгүндөгү катылып жаткан сырларын жана күйүүтүн, арманын
Кыргызга бир аз да болсо сөзүм менен салым кошоюн деген жаштарга да ыраазычылык билдирип, Жаштар сүйлөсүн теле долбоору жаңы жерден коштошот. Кийинки ободон амандашканча саламат калыңыздар.